Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, баарыңыздар менен чогуу кайрадан мен Айнура Миназарова жана бүгүнкү подкастта биз бет тешикчелери эмне үчүн кеңейип кетет, аларды кантип ичкертиш керек, мына ошол жөнүндө сөз кылабыз. Албетте бул темада бизге косметолог керек, болгондо да жөнөкөй эмес, профессионалдуу, мыкты деген косметологду төрүбүзгө чакырып келдик. Эмесе бүгүнкү биздин төрүбүздө Мерим Давлетова клиникасынын негиздөөчүсү, пластикалык хирург жана врач, дерматолог Мерим Давлетова. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке? Иштериңиз, маанайыңыз? Бар тең сонун. Атайы убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат. Мен билем, сиз аябай бошобогон айымдардансыз. Бирок ошого карабастан алтындай убактыңызды бөлгөнүңүзгө рахмат. Анан угармандарыбызга кайрыла кетейин, дароо эле көрөрмандарыбызга эгерде суроолор бар болсо, кантип клиниканы табам, мондай көйгөй бар менде десеңиз, ылдый жакка комментарий калтырып койсоңуз, биз сөзсүз түрдө байланыштырганга даярбыз. Бүгүн ушул бет тешикчелери жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Эмне себептен бет тешикчелери кеңейип кетет? Апельсиновый кара деп коет эмеспи? Кимдир бирөөнүкү жакшынакай болсо, кимдир бирөөнүкү жоң болуп кетет. Бул эмнеден улам көз каранды? Бул теринин түзүлүшүнөн көз каранды. Эгер сиздин териңиз майлуу болсо, анда ошол май түтүкчөлөрү батыраак кеңейип кетет да. Анан парга көп баргандардыкы, банянын парына. Май түтүкчө ошол поры бул эмне? Бул сиздин өпкөңүз, териңиздин өпкөсү да айтсам болот. Ал аркылуу сиздин териңиз дем алат. Ал аркылуу ошол ашыкча терлер, майлар чыгып турат териден дегендей. Анан такыр жок кылып бергилечи дегендер да бар да, же такыр жок кылып берем деген да реклама бар. Бул реклама, бул андай эч качан болбойт. Анткени сиз өпкөсү жок жашай албагандай эле, сиздин териңизде эле поруларыңыз жок жашай албайт да. Анан ошо Кургак беттер кандай болот? кургак беткелердики алардыкы териси өзү калыңдыгы азыраак болот да. Анан порулары анча көп дем алышуу же ошондойлор муктаж эмес да. Майлуу тери калың болгондуктан ага көбүрөөк ошол кислород дагы мындай көбүрөөк расходу керек дегендей айтып кетсем болот да. Анан бирок териси кургактардын деле порулары болот, бирок алар кичирээк болот да, ичкерээк болот. Анан майлуу тери ошол порулары чоңоюп кеткендердин эң чоң булар туура эмес кылганы скраб колдонгондору да. Скраб колдонуп атып, ошол кичинекей жыртыкчаны чоңураак кылып алат да. Улам скраб менен скрабировать этип. Ошондуктан скрабты такыр колдонбогула деп мен сунуш берет элем. Анткени андан бир гана пор эмес, купероз оорусу дагы пайда болуп кетет. Экинчи, сыкмашың керек да. Ошол ваннадан, душтан, баня, мончодон чыккандан кийин поруларың турса, колуң барат, сыккылайсың. Бул жана уйду саганга сымал да. Эми бул кичине грубораак айтылгандай, бирок канча уйду көп сасаң, ошончо көп сүт чыгат дегенде. Канча мурдуңарды сыксаңар, ошончо көп боло берет да. Өзгөчө ооздун тегерегин сыкканды жакшы көрөт. Ооздун тегерегинде, мурдун тегерегинде болгон чоң порулар окуат да, кийин кайра толо бергенчи. Ошондуктан азыр клиникадан таза эми капкара болуп да жүрө албайт да сыкпастанчы. Биздин клиникада атайын вакуумная чистка деген бар. Пылесос менен эле сордургандай сыкпастан ичтерин атравматично, мягко тазалап туруп, Израилден окуп келген биздин эле клиникада бар пораны ичкерткен пилинг бар да. Жазгы жайкы да колдонсоң болот. Аңырайып калган пораңды жаап коет. Илгери косметологиядан тилекке каршы азыр да кээ бир жерде пар менен распаривать эткен. Пар менен распаривать этип сыкканда алың бир жума 10 күнгө чейин балкимдир таза болуп турат, андан кийин эле кайра мурдакы 10 эсе болуп толуп калат да. Ошондуктан распаривающий масканы кыласың, вакуум менен тазалайсың, поросуживающий пилинг менен сүртөсүң. Бир жылда кичирейип кетпейт, бирок бир 3-4 айдын ичинде, жарым жылдын ичинде териң уже өзгөрүп баштайт да. Поруң өтө ичкерип кетпейт, бирок азайып баштайт. Андан тышкары жакшы витаминдүү комплекстер бар. Ошол сальный потовый железаларды регуляция кылган. Аны да кылып койсо жакшы жыйынтык болуп берет да. Рельеф кожи деп коет. Ошо рельефный деп коет, жана порулар бар. Ошону түздөп жакшынакай кылган. Лазерный шлифовка, глубокий пилинг дагы пористый кожага жакшы жардам берет да. Бирок кээ бир пилингдер тескеринче порону кайра ачып алышы мүмкүн. Ошондуктан сиздин териңизге ылайыктуу нерсени кылдаттык менен тандаса жакшы болот.
Сиз айта кетпедиңизби майлуу терилер деп? Негизи майлуу терилер бул проблемный терилер, көп ар кандай безеткилер да чыга берет, баары да чыга берет. Брыш көп түшпөйт. Брыш кеч түшөт, ошол майлуу бетке кантип кам көрүш керек? Мисалы, ушундай эле бет тишиги кеңейип калгандарда көбүнчө маскаларды, глиналарды колдонуп келишет эмеспи үй шартында? Бул канчалык туура? Кандай эмне менен жууш керек? Кантип жууш керек? Майлуу терини мен аябай жакшы билем, анткени мен өзүм терим майлуу, безетки болгон тери болчу. Кирсам менен жуерчүмүн мен. Анткени илгери эми общежитияда жашайсың, келге деле акчаң жок, сиз өзүңүз айткандай курсагыңды ойлоп атып, бетиңе мындай кам көрчүмөсүң да. Бирок мен 7 классыман баштап, 6 классыман баштап элдердики баштала электе меники биринчи безетке оору башталып кеткен да. Эмнеге? Анткени өзүмдүн атамдын териси өтө ушул безетке болгон тери болчу. Анан ал тукум куйт бул оору дагычы. Анан тукум менен мага ошондой тери менен болуп калган. Бардыгы эле атайын айткандай, сеники деле өтүп кетет деп атып, ар кайсы нерсе, зубный пастаны деле сүйкөп көрдүм. Эмнени уксам ошону кыла беришкем да. Мен өзүм кичинекей кезинен баштап эле эксперименттерге жакын адам окшойм мындай. Бир жолу билем,ун менен сууну аралаштырып, ошону койсоң да тартылат деген. Мындай укмуш нерселерди болгон да. Ал чачыма жабышып, чачыманы кетиришип оор болуп ушинтип. Анан бирок ошол кездеги мен туура эмес кылып кылган нерселердин баары тең залакасын азыркыга чейин тартып келем да. Бул эмне? Бул бир жолу уккам, кирсам мен аябай мылиться этип, пенкасын алып туруп бетиңе чаптап койсоң, жакшы болот, кургап. Чындыгында тартылышат да, кирсам менен ким кылып көрсө муну билет. Бирок ошол нерсе көзүм тегерегине да кылып атып, мен көзүм тегерегинде өтө көп брыш болуп кеткен. Жабыркап калганда анан ар кайсы нерселердин баары тең. Бирок Кудайыма шүгүр, лимон сүртүп көрбөптүрмүн, но перекись водорода менен ошол пешенемде дагы кара тагым бар да, анткени аны кылсаң дагы укмуш жакшы болот деп. Ошон үчүн мен эң жаман көргөн нерсем бул перекись водорода, спирт менен сүрткөн ушуларды кылбаш керек да. Спирт жана аспирин ушуларды да айта берет да, көп бетиң тазалагың келсе ошону аларды такыр кылганга болбойт. Сиз териңизди бир гана бузуп алгандан башка эч натыйжа көрбөйсүздөр. Эмне кылышың керек? Бетиң майланышып турса, кээ бирлер келет да, мен детский крем сүйкөйм. Өзүң бетиң майланышып, порларың дем ала албай атса, үстүнөн бал шайтып туруп майды сүйкөгөндө безетке ооруң андан күчөт, өөрчүп кетет да. Ар дайым айтып кеткендей, билбейсиңби такыр сүйкөбөй кой эчтекеничи, билип туруп сүйкөшүң керек да. Колдонуп аткан ошо глиняный маска дагы кичине кургатып берет, бирок кээде безетке оорунда инфекциянын үстүнө ошол топурак тийгенде дагы инфекцияны өөрчүтүп алышы мүмкүн да. Ошондуктан балкимдир сен териң таза кезинде глиняный масканы койсоң болот, таза эместе ал масканы да койбош керек да. Ошол. Үй шартында пилинг жасап келишет көпчүлүгү, мисалы майлуулар, бул деле ошол эле эффект. Жакшы. Анда кантип ичкертет дегенге дагы бир жолу бир кыскача айтып берип кетсеңиз да, эмне кылышы керек? Баняга барбашың керек, сыкпашың керек, майлуу кремдерди сүйкөбөшүң керек. Поросуживающий пилинг деген бар, биздин клиникада ошону жасасаң абдан жакшы. Матирующий деген кремдер бар. Кургатуу кремдер бар да, ошол матирующий кремдерди колдонушуң керек, майланыштырбаган. Бетиңиз өтө майлуу болсо, тоналка колдонбогула, ошол жалтылдап турган жерге пудра кичине колдонсоңор болот. Бирок пудраны көздүн тегерегине колдонсоң, 100% бетиңе брыш түшүп калат да. Ошондуктан көздүн тегерегине пудра көп колдонбошуң керек. Ошол. Анан скрабтарды көп колдонбошуң керек. Ошо сиз келет деп атканда атайы сурап кетишти эле да, купероз боюнча дагычы кантип дарыланыш керекпи атайы, же үй шартында бир маскаларды жасайбы? Кантип арылса болот деп бир-эки сөз айта кетсеңиз жакшы болот эле, убактыбыз бир аз бар. Куперозго болсо, бул өтө сезгенчек тери болгондуктан сууктан, анан ысыктан аябай сакташың керек да. Бул мен ар дайым айтып кетем, сиздин териңиздин эле кышында пальтосу жок, жайында кофточкасы жок, топикчен күндүн астына чыкканда кыпкызыл болуп күйүп калат, суукка чыкканда кээ бирөөнүн бети көгөрүп баштайт да, көгөрүп кетет. Эмнеге? Защитный функциясы жок, коргоо катмары айыптан аз да. Ошондуктан күндөн коргоочу бет май, сууктан коргоочу бет май, SPF кремдер, андан тышкары атайын аппарат бар, лечение ушул купероза. Сосудистый, сетчатый куперозда деп бөлүнөт. Сетчатый куперозго бир аппарат керек, сосудистый куперозго башка аппарат керек.
келсе, анан атайын кремдер бар. Териңизди ушул жабыркап келген терини өз калыбына алып келип койгон. Восстанавливать эндотелий сосудов деп коет. Кан тамырды ичинен баштап восстанавливать этип, терини ичинен восстанавливать эткенде бетиң сонун болуп калат. Ошондойлорду колдонсо жакшы. Андан тышкары ошол андай терилерге пар парга киргенге болбойт. Терең пилингтерди колдонгонго болбойт. Ошол. Рахмат. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Достор, баардык суроолорду ылдый жакка комментарий кылып калтырыңыздар. Биз Мээрим эжекебиз менен байланышып, кийинки учурда дагы сиздер жөнөткөн суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Бар болуңуздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.